Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге сатыкка чыккан дагы бир тамды тартып бермекчимин. Дареги Көгөйдө архивдин жанында мечитти барыңыздар билесиздер. Мына ушул мечиттин тушунда эле 8 сот участогу менен времянкасы менен ушу там сатыкка чыкты. Анда эмесе мен сиздерге ичин баарын маалыматтарын так айтып берем. Видеодон алыстабай туруңуздар. Мынакей туугандар, кирдик биз. Киргенде эле көрүп атасыздар, ушунчалык кокон гилястар, елкалар, алма бактары, мындайча айтканда киргенде эле абыра башкача болуп атат. Роза гүлдөрүн көрүп атасыздар. Бул жерден да кирсе болот экен туугандар. Бирок нар жагынан эшик кылган экен, дагы бир. Ошол жагынан мен сиздерге кирип тартып берем. Киргенде эле мынакей оң жагын көрүп атасыздар. Гараж бар экен. Гараж жана ушул капталдын баары времянка экен. Ушул жактан мен сиздерге тартып баштап берейин, андан кийин үйгө киребиз. Бул жер шабдалы. Очок гана тапчан баарын тартып берем азыр. Бул жагы времянкасы. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, киргенде эле бул жакта кухнясы. Бүт полдонгон даяр. Андан кийин бул жак менен залга кирет экенсиздер. Караңыз, ушундай времянканы конок тосуучу кылып дагы колдонсоңуздар болот экен. Залы да кенен, менимче 6,5 га 4,5. Бул жагы спальни. Мынакей туугандар, времянкасын көрүп атасыздар. Чоң экен, аябай. Бул жолу аяк бая бир 50 квадрат метрдей чыгат экен. Андан кийин очок каналары. Бул жагы болсо склаты. Бул жагы тапчан. Тапчанды сонун кылып келтирген экен. Агорот жагында тартып берип коюн, азыр үйгө киребиз. Буягын баарын роза гүл кылып, аябай жашылдандырып, кооз кылып өстүргөн экен. Баары бул жактары складтар. Погреб бар экен. Баня. Бул жагы баня экен. Банянын ичин көргөзүп коеюн. Банянын баары пар менен иштейт экен баары. Бул жактары короо сарайлары. Мынакей чоң экен. Сыртынан чакан көрүнгөнү менен бүт огороддордун баары кенен. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз туугандар. Үйдүн ичи деле караңыздар, мындай сыртынан чакан көрүнгөнү менен 100 квадрат деп жатат азыр. Үйдүн ичин чогуу көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Киргенде эле бул жерде кол жуучу раковина. Бул жерде топкасы, от менен дагы, ток менен дагы. Үй жылыйт экен, трехфазка. Бул эшик менен да кирип келсе болот. Ворота жактан. Мынакей үйгө кирип атабыз. Үйгө киргенде мына ичин баары обой экен. Холл экен, караңыздар. Холдон нары спальниге кирип кетет. Бул жагда обой бар экен. Бул жагы зал. Караңыздар туугандар, залы аябай. Менимче оңго 4,5. Зал эле мен көз карашымда 45 квадрат. Ушу эмеректер дагы калат деп жатат. Бул жагы кухня. Мынакей ушул кухня гарнитурларды дагы калтырышат. Бул жагы дагы бир спальни. Бул жагы болсо душевая, туалет, душ, санузел. Полу теплый пол экен. Мынакей туугандар, эгер Көгөйдөн там издеп жүргөндөр болсо, ушул видеону көрүңүздөр. Баасын деле менимче жөндүү айтып жатышат, 2 миллион сурап жатышат. Анан өзүңүздөр келип содалашып, сүйлөшүп көрөсүздөр туугандар. Биздин видеого лайк басып коюңуздар. Өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга, үй издеп жүргөндөргө бул видеону группаларга таркатып койгонду унутпаңыздар туугандар. Биз сиздер менен келерки чыгарышка чейин кайра коштошмокчубуз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.